Өспүрүм ден соолугуна байланыштуу мектептен калып экзамен же чейрегинде начарласа, аттестат үчүн жакшы баа керек болуп жатса кандай кылабыз? Көбүнчө жаз жана күз мезгилинде оору, сасык тумоо көп кездешип, бала мектептен калып, сабактардан артта калат. Ошондуктан өспүрүмгө кандай колдоо көрсөтүп, сабактардан жетиштирүүгө болот? Ушул темада сөз кылабыз. Эгер өспүрүм ооруп көпкө мектепке барбай калса, ата-эне эмне кылышы керек? Эгерде өспүрүмгө кайсы бир тема кыйын болуп түшүнбөй атса, ата-энеси мугалиминен жардам сурап бериши керек. Антпесе өспүрүм ооругандан кийин педагог оор тапшырмаларды бербеш үчүн. Эгер жумасына аз кирген предметтер болсо, ата-эне баласы үчүн кошумча жеңилирээк башка тапшырмаларды беришин суранса болот. Эгер бала көпкө мектепке барбай калса, ата-эне эмне кылышы керек? Эгер өспүрүм ооруп сабактарын окуганга мүмкүнчүлүк болбосо, ата-эне жардам бериши керек. Биринчиден, ооругандыгы жөнүндө справканы класс жетекчиге берүү жана кабарлоо. Экинчиден, электрондук динамиктеги өтүлгөн темаларды же тапшырмаларды текшерүү иштерин көзөмөлдөө, мүмкүн болсо үйдөн бала тапшырмаларын аткаруусу зарыл. Ооруп калып классташтарынан артта калбас үчүн кантет? Бала ооруп калса, ата-эне баланын ден соолугу үчүн тынчсызданат. Бирок бул күн өткөн соң бала сабакта өзүн ишенимдүү сезиш үчүн же аттестат үчүн төмөнкүдөй чараларды көрсө болот. Биринчиден, калтырган күн менен темалардын тизмесин түзүп чыгуу, өз алдынча окуу. Экинчиден, электрондук күндөлүктөн жана классташтарынан тапшырмаларды сурап аткаруу. Үчүнчүдөн, өз алдынча окуп жатканда түшүнбөгөн суроолор же темаларды өзүнчө жазып мугалимден суроо. Төртүнчү, жазуу иштерин өз алдынча жазуу. Бешинчи, мектепке барар күнү жакшылап даярданып алуу. Анткени көп күндөн кийин барган баладан мугалим сурайт. Балага жакшы баа алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бала мектепке барган соң ооруган кезде бала үйдө да сабак аткарган болсо дагы мектепке адаптация болушу кыйын. Ошондуктан бул эрежелерди эске алсын. Биринчи, мугалим түшүндүрүп жатканда көңүл коюп угушу керек. Бала өз алдынча окуганда түшүнбөй калгандарын түшүнүп алышат. Экинчиден, активдүү жооп берүүгө аракеттенсин. Бул учурда баалары да жакшырат, өзү да темаларды жакшы түшүнө баштайт. Үчүнчү, эгерде ооруган учурда текшерүү иштерин, жазуу иштерин жаза албай калса, мугалиминен сабактарынан кийин аткарып берүүсүн сурансын. Төртүнчү, мугалимден доклад же реферат же кошумча тапшырма сурап алса болот, бааларын жакшыртуу алуу үчүн. Бала ооруп сабактарын үйдө аткарбаса, мектепке адаптация боло албай баалары начарлайт. Балким бул учурда бала өзүн күнөөлөшү мүмкүн. Анда биринчиден, баланы урушуп эмес түшүндүрүңүз, ага эң алгач ден соолук керектигин. Экинчиден, мугалиминен кошумча сабак өтүп берүүсүн өтүнүп көрүңүз. Үчүнчү, же убактынча күчтүү репетитор жалдап берсеңиз, бала калып кеткен программаларга жетишип алат. Бала ден соолугуна байланыштуу мектептен көп күн калтырса, мектептен чыгарып салууга болбойт. Бирок бала баа үчүн эмес, өзү үчүн окуганга аң сезимдүү түрдө түшүнүшү керек. Эгерде бала жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн аттестатта баалары маанилүү болсо гана, бул кадамдарды жасоого милдеттүү. Ооруп мектептен калса, сөзсүз керектүү документтерди ата-эне билиши керек. Биринчи, педиатрдын ооруп калгандыгы жөнүндө справкасы. Экинчи, дене тарбия мугалими үчүн өзүнчө справка, эгер спорт азырынча мүмкүн эмес болсо. Үчүнчүдөн, эгерде ооруп жаткан кезде ооруканага барбаса, анда сөзсүз түрдө ата-эне класс жетекчисине билдириши зарыл. Кызыктуу мектеп курсу мектептеги баардык көйгөйлөрдүн чечимин берет жана балдарды сабакка кызыктыруу боюнча атайын темалар бар.